Күн нурун тегиз чачыратпай калганда күндөр кыскара баштады. Канаттуулар болсо жылуу жактарга учуп кетишти. Тоолорду, талааларды аппак түскө боеп, сууларды тоңдурган ызгардуу кыш да жакындап келди. Айылдын четиндеги үйдө бир кемпир чал жашаптыр. Ушундай ызгардуу кыштын күндөрүндөгү кардын көп жааганы, аяздын ызгардуу ышкырыгы аларды кабатырга салбайт эле. Алардын бүтүндөй кайгысы баласы жоктугунан болчу. Күндөрдүн биринде абышка чыдабай кетет да: "Тургун кемпирим, капа боло турганың жетишет. Жүргүн, эшикке чыгалы да каардан каар кыз жасайлы. Ар кандай укмуштар болот эмеспи? Биздин да каар кызыбыз чыныгы кызга айланып калса, аны Назик деп атайбыз. Ал бизге эрмек болот". Асмандагы күн ачыгыраак көрүнө баштады. Муздар эрип, алгачкы чөптөрдүн башы көрүндү. Жаз мезгили жакындады.
дагы күн күркүрөп, жыл мезгили алмашып, жай келди. Баары аны эчак эле күтүп жатышкан. Бир гана кар кыз үчүн жайдын келиши өкүнүчтүү эле. Кар кыз көккө көтөрүлдү, булутка айланып, бүтүндөй асманды каптады. Жылуу жамгырын жерге төгүп жиберди. Түшкөн жамгырлардан пайда болгон ак ромашкалар «Чоң ата, чоң эне, капа болбоңуздар» деп жатты.